Ай, оба барып калам азыр жарым сааттын ичинде. Жана келиним келе калса эле барып элем, оба. Жакшы. Мына келди окшойт, азыр барып калам. Чистесем. Эмне болду? Апа мен бир сонун интим гимнастика Кандай уяттың жок немесиң Айлана? Ай, тетиги абысыны уксам не дейт? Тигилекке тең түшүп болуп алыптыр дебей. Ай, уялбайсыңбы бутам? Кайненең. Апа, интимдечү эле баарыңар түм эле СССР малында алып кеткенсиң. Ой, уят эмес ал апа. Уял. Эмне болду? Болчу ден соолук менен бир түр болот. Ай, бола Айланайын да подружкаларым күтүп атат. Эмне болду? Эмне дагы эмне проблема болуп кетти Айланайын? Эмне проблема болуп кетти? Айтайын, айта албайм апа. Дилим учунда турат. Эми айтчы элем, булчу эле кечигип атам. Кырбай акыр айтсаңыз баштайын. Эмечи апа? Ой, болчу Айланайын, кечигип атам, такси келет азыр. Небереңиз төрөлгөндөн баштап балаңыз экөөсүнүн мамилеси окшошпойт. Алакмакпы мен анан кечинде келген дурушам. Кете берейинби? Да, эчтеке эмес апа. Мындай айтсам туура кабыл алыңыз, бирок менден жел чыгып атат апа. Ой, эми жел бар эле жел чыкпаса жан чыгат да. Эми андай жел эмес апа, мындай башкача жел чыгып атат. Жатыным ылдый түшүп, төрөгөнүндө өзүм калыбына келбейм деп бир жана бушный машинадай болуп атам да апа. Сенден да жел чыгабы? Менден канча жылдан бери эле чыгып жүрөт. Эми аны эмне кылабыз? Кимге барып айтабыз? Унчукпай эле чыдап жүрө бер. Вот апа. Ошону жарлаган Турсунай Керимбекова деген Бишкектечи Кыргызстан номер 1 аял бар десеңиз, бүт аялдардын жана жатыны ылдый түшүп калган, жанагы аял менен күйөөсү мамилеси, кайнене, Айтур жана төрөттөн ордуна интип. Аялыңды көрөйүн. Ай, ушу жутуп. Мына. Эмне? Ошонуго да дарысы бар экен да? Чүчкүргөндө да болот атасызбы? Байкап койдумбу? Ошону токтотот бекен. Ой, апа. Эмне барбы? Ана шеринеге барбасам койдум. Бас Турсунай Керимовна дейсиңби? Шеринен эмне кыласыз апа? Ден соолукту карабайсызбы? Туура. Чыгып кетсин. Ооба. Баспайсың мени. Адресин билесиңби? Жок, адресин билем. Барыңыз. Барам. Жашарыңыз. Жашарам. Сулуу болуңуз. Сулуу болом. Тиякты оңдоңуз. Чоңдойбуз. Чоңдойбуз. Апа, жаным десем. Ушуга да мындай назик айым болгонго жардам берет экен. Жок эми апа, сиз эми назиксиз. Болгондо мындай назикыраак басса дагы. Эми баспайсың, эртерээк баралы. Кетип каласың эми. Жүрөм анда бассам. Ай, Морике келинимди алып алып сага келбедиби? Мунун толтура оорусу бар экен. Айланай тигил жатына түшүп кеткен жанагы интим гимнастика керек. Уялбай эле айта берет азыркы жаштар. Ошондой Айланай. Кандай уяты жок экен. Азыр сиздер көнүгүү жасадыңыздар, жактыбы сиздерге? Аябай жакты Айланай. Ушу бир эле тигил сабагандан кийин мындай сени билбейм, менин денем бир мындай бир өзгөрүүлөр болду да. Биринчи күндөн баштап биз денебизге кам көргөн күндөн баштап результат боло баштайт. Сиздер жыйынтыгын 3 күндөн баштап сезесиздер. Ай, меники чалтырым. Бул оорума тигил 20 жылдай болуп калды, эскирип кетти. Көп келишим керек жок. Кайсыл жаш куракта болсоңуз дагы 3 күндөн баштап жыйынтык ала баштайсыздар. Ар кимдин физиологиясы ар кандай 3 күндөн баштап 1 ай ичинде сонун жыйынтык аласыздар. Табигый жол менен, эч кандай дары, лечение албай эле коюңуздар. Ошонусу жакшы экен да. Эгер курсак чыгып калган болсо, интим гимнастика менен эле курсак кирет. Апе, оку жанагы ар кандай дары ичпей элеби? Жок, эч кандай дары ичүүнүн, корсет кийүүнүн кереги жок. Табигый жол менен чыгып калган курсакты киргизип, аял формага келсе болот. Бас эмти күйөөң урушуп азыр каякта жүрөсүңөр деп мээңди жебесин. Ушунун жана күйөөсүчү. Ушу төрөгөндөн бери такыр эле тигил телефон тиктеп муну карабайм деп атыптыр. Азыр барып жана баламды урушайын деп атам акмакты десе. Эжеке, мындай да. Бизге кыргыздарда аял кантип жашоо керек, эркек ким, аял ким деген тарбия болбой калды да. Биздин айым сыры курсубузда мунун баары айтылат. Жашашты үйрөнүшүбүз керек. Апе, андай да сабагың барбы? Ооба, психологиялык сабактарыбыз бар, интим гимнастикабыз бар, йогабыз бар. Басыңыз апа, кийин келелеми?
Болду айланайым, келебиз, бас эми. Рахмат сага, жанагы тигил абысыныма да айтып коеюнчу. Коюңуз жап, абызын пикайтып жүрүп кетсең.